Медитация болбой түбү капырылып калып барат. Анткени дүйнөлүк эмеде, дүйнөлүк тажрыйбада көңүл буруңуз. Дүйнөлүк тажрыйбада мен Египеттеги болгон окуяны айтып берейинчи. Аял медитация кылып тетиги Индия, тетияка Непалга чейин барып отуруп, акыры жин менен шайтан менен келишим түзүп, колун кесип кан келишим түзөт. Үйгө келип өзүнүн баласын өлтүргөн даражага чейин жеткен. Бул дүйнөдө практикадан чыгып атат. Карап туруңуз. Бо башы медитация, сен ой жүгүртөсүң, жаман нерселерден алыс болосуң, анан дигиндей мындай деп башталып, түбү бул шайтандар менен болгон байланышка алып барат. Муну ачык билип коюңуздар. Конечная цель, акыркы бара турган аялдама медитациянын, туура эмес ой жүгүртүүнүн бары түбү барып шайтандар менен байланыш түзөт. Шайтандар жин Иса пайгамбардын, Муса пайгамбардын, Мухаммад пайгамбардын кебетесинде чыгат да айтат: "Мен сенден разы болдум, сен жинөтү бузукушулукка толуп кетсең көтөрүлүш керек" деп. Египетте кылмыш жаза кодекси ачылган. Бир аял күйөөсүн укпай, бала чагасын да албай, акчаны баарын сарптап, биринчи Гиза деп коет, пирамида тараптан алып баштап, Австралиялык бирөөдөн. Барып жүрүп, анан акырында дейт, түрмөгө түшүп калып айтып атат да, ошол менин абалыма түшпөгүлө депчи. Анан акырында мага эме өң түшүмдүн ортосунда уже Муса пайгамбар кирди, Иса. Алар пайгамбарлар эмес, ал жин шайтандар ушулар нобилигиндеги. Анан чыкты дагы, сен дүйнөжү толуп кетти, сенин күйөөң дагы жаман, сен бизге көтөрүшүң керек. Анан көтөрүшүң керектен суицид кыл деген да. Анан балаңды да ала келишиң керек дейт. Өзү билбеген абалда транска кирип да. Эң чоң мусулмандын медитациясы, ой жүгүртүүсү намазда. Тафаккурда. Субханалла деп. Жеңем менен анан көлдү аралашып, басып жакшы сүйлөгөндө да. Андан башка нерсе жок, эң сонун. Келинчегиңизди алып алып туруп, табиятта сүйлөшүп, баарлашып, чоң максатты койсоңуз, андан өткөн жакшы нерсе жок. Ошентиш керек. Малайзиядан, Индонезиядан бир кыз чыкты да айтып атат. Медитация, meditation. Кылып башынан жакшыдай ой жүгүртүүдө баштап, анан бара аларда мындай темага өтөт экен да. Мен муну толук изилдеп чыктым да. Акылыңды токтот, өзүңдү тапшыргын дейт. Акылыңды токтот, тапшыргын деген уже жин шайтанга тапшыргын деген сөз. Акылыңды толук токтотосуң, анан тапшырасың. Тапшырган эмнеге тапшырасың? Зикир кылбасаң, намаз окусаң, демек ал жерде жин шайтан эле болот, болду. Үчүнчү, третий нерсе болбойт, күч. Анан жин шайтанга тапшырат, анан бул ошо күнү түш көрөт. Түшүндө Иса пайгамбардын өңүндө аппак сакалуу асмандан бирөө түшүп жин айтат. Көрдүңбү дейт. Бирөө Кытайдан бирөөнү көрсөтөт, Индонезиядан бирөөнү көрсөтөт, Ортадан бирөөнү көрсөтөт. Бирөө Кытайдан бирөө чыгып аткан болот да, жолдон бирөөнү апаны жардамдашып өтүп коет, бирөөнүн сумкасын ошо дүйнөдө жакшы иштерди кылып коет. Ушулардын баардыгы бейиштик болот дейт. Бул уже исламды түп тамырынан жок кылуу да. Адам бейишке имансыз кире албайт. Анан бул ойгонуп турган элдерге прямой эфирден сабак бере баштайт. Көрсө бизди алдап жүрүшкөн турбайбы? Көрсө бейишке кириш үчүн, Аллахка сүйкүмдүү болуш не обязательно быть мусулманином. Ал жерде жакшы иш кылсаң болду экен дейт. Ооба, жакшы иштин сообу бар, жакшытын акыретте да үзүрү бар, жакшылыгы бар, бирок жакшылыктын жакшылыгы иманда бул жерде. Сизге толуктоо болдубу, бир тууганым, Бул бүт ссылка фактылар менен, мен оюмдан токуп аткан жерим жок.